Кыргызстан боюнча 100дөн ашуун улут болсо, анын ичинде Ош шаарында 20дан ашуун ар улуттун өкүлдөрү жашап. Канча улут болсо, ошолордун улуттардын төрагалары республикада ошол жерде отуруп, Алмамбет Матылбараев өзү башкарып, бирге чогуу ишти алып барат. Маалыматты жаздым келгенден кийин. Ушул өзбек менен достук, мамиле. Кандай бир өзгөчөлүктөрүн белгилейсиз ушул Ош шаарында? Ошол эле кайсы улут болот, бизде уруш талаш деген болбойт экен. Бир эле Кыргызстан элинин ассамблеясында концепцияда буну берилген эмес. Улуттар арасындагы баягы мамилелерди, ынтымакты дагы бир жакшыртуунун жолдору ушулар тууралуу айтып берсеңиз. Үрпү адаттарыбызды жок кылбай, бирок кыргыз тилини мамлекеттик тилди биз билишибиз керек. Мен өзүм барып анан арыз жазып, мага уруксат дедим. Башка жумушка барайын деп. Жогоруда айттыңыз, Ош шаарында эле мисалы 21ден ашуун улуттун өкүлдөрү болсо, ишти кандай алып барып атасыздар? Келиң, отуруң, чай ичиң, мынаяка кел. Жок, андай бизге туура келет, дипломатия менен болуш керек да. Бүгүн эсептей турган, маанилүү дей турган кайсы иш-чаралар мындай алдыңкы орунга чыгат деп ойлойсуз? Спортто мен ошону белгилеп коюшум керек. Волейбол, баскетболду, футболду көбүрөөк өткөздүк. Жыр чатактар болсо, аны болтурбоо же алдын алуу иш-чараларында эмне кылышыбыз керек? Башка маселе кетип атканда, бул ошого кирип кетет кыргыз жараны өзү. Ошону айта билиш керек, түшүндүрө билиш керек буну. Мамлекетибиз тынч болсо, биздин үй бүлөбүз, биздин балдарыбыз, биздин неберелерибиз келечекте тынч сонун жашап калат деп ойлойм.